Жалал Абад шаарынын тургуну Тынычбек Токонов жумуштан соң Токтогул көчөсүндөгү Алияга келүүнү адат кылган. Ал туруктуу жашаган жери жок. Адамдардын ичимдик ичип, эс алуучу жайдын көркүн бузган көрүнүштөргө күбө болгонун айтат. Күн өткөн сайын сел-саяктардын арасында жаштар басымдуу болуп баратканын кошумчалайт. Бул жерде жана арак ичкен кыздары бар, эркектери бар. Келип алышып, ушу баш жагына скамейкага отуруп алышып, арак ичишип, ушундай бир эс алуучу жайдын көркүн ушунчалык бузган учурларды көп эле жолу көрүп калган учурларым бар да. Бир күнү ушул жерден өтүп кетип атсам, ошолордун ичинен экөө мушташып, аябагандай кадимкидей эле көчөдө тытышып жатып калышты. Буга байланыштуу Жалал Абад шаарынын аймагында коомдук коопсуздукту камсыздоо, башпанексиз жүргөн сел-саяктардын өздүгүн аныктоо максатында рейд жүрдү. Сел-саяк аталышындагы иш-чарага шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы, ички иштер бөлүмү жана тиешелүү адистер катышты. Курманбек аймактык башкармалыгынын башчысынын айтымында, аталган жайга жакын жайгашкан кичи маркетте алкоголдук ичимдик сатылгандыктан сел-саяктар бул жерге келүүнү адат кылышкан. Буга чейин соода жайына бир канча жолу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнү менен майнап чыкпаган. Анткени именно ушуларга ылайыкташтырып, жанагыдай кичинекей бир жолу колдонуучу стакандарга куюлган атайын арактарды сатышат да. Анан буларга ал арзан дагы. Бир алып ичкенге буларга ыңгайлуу дагы да. Ушуну боюнча биз мисалы салык инспекциясы келип, булардын төлөмдөрүн карап кетет экен. Ал эми башка эч кандай эчтеке кыла албадык, буну деле түшүндүрүштөрүн колдон келишинче эле жүргүзүп атабыз, кыдырып атабыз, бирок буларга деле эч кандай чара колдоно албай атабыз. Рейдтин алкагында мас абалында жүргөн бул адамдардын көпчүлүгү облустун башка райондорунун тургундары экендиги маалым болду. Алардын өздүгү такталып, үйлөрүнө жеткирүү аракети жүргүзүлүп жатат. Жалал Абад шаарынын аймагында сел-саяк алдын алуу иш-чарасын жүргүзүп атабыз. Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн 23-сентябрдан чыккан буйругу 349-буйрук. Бул буйрукту Жалал Абад шаардык социалдык өнүгүү башкармалыгы менен биргеликте алып барып атабыз. Өзүлөр байкагандай бүгүн эртең менен саат 9:00-дөн Токтогул көчөсү менен Жусупбакиев көчөсүнүн кесилишинде Жалал Абад шаарынын аймагында сел-саякты кылып жүргөн 8 жаранды алып келдик. Токтогул көчөсүндөгү коопсуздукту камсыздоо, сел-саяктардын кыймылын көзөмөлдөө үчүн алдыда да адистер иш алып барышат. Эске салсак, быйылкы жылы башпанексиз жарандарга Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан 150 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Аларга ноябрь айынан тарта ысык тамак аш берилип, медициналык кароодон өткөрүлөт. Элиза Капарова, Бийбек Жумабаев, Жалал Абад шаары.